Кыргыз Улуттук университети менен Пекин чет тилдер университети кызматташтыкты кеңейтүүдө. 2025-жылдын апрель айында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору профессор Догдурбек Чонтоев Пекин чет тилдер университетинин ректору урматтуу Цзя Вэнцзян мырзаны кабыл алды. Жолугушууда тараптар эки окуу жайдын ортосундагы достук мамилелерди чыңдоо жана академиялык мобилдүүлүктүн алкагында студенттер менен алмашууну кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Профессор Чонтоев өз сөзүндө Пекин университетинин делегациясын кабыл алуу Кыргыз Улуттук университети үчүн чоң сыймык экенин белгилеп, Пекин чет тилдер университетинин 7 студенти 1 жыл бою Кыргыз Улуттук университетинде ийгиликтүү билим алып, кыргыз тилине жана маданиятына болгон кызыгуусун көрсөтүшкөнүн айтты. Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасы стратегиялык өнөктөш жана коңшу мамлекеттер экени эске алынып, бүгүнкү күндө Кыргыз Улуттук университетинде 3 Кытай тили институту ийгиликтүү иштеп жатканын белгилешти. Бул тармакта Пекин университетинен келген 3-курстун студенттери Кыргызстанда болгон окуусун аяктап турган кези. Быйыл мен 20 жаштамын. Университеттин 3-курсунда окуйм. Мен көп билим алам. Бирок эс алам да ошондуктан чарчабайм. Мен болочок окутуучумун же котомочумун. Бишкектен көп университеттер, мектептер, театрлар жана музейлер бар. Бишкектен СГИЛ бар. Бу аптан 40 гил. Жайында мен достору менен СГИЛге бардык. Мага жас жахат. Бул жерде тамак абдан дамдуу. Мисалы борсок, болсо лахман жана алма. Мен алманы жана борсокту көп сатып алдым. Мага жаным бар бул жерде жахат. Менимче иттер жана куштар абдан чоң. Мага Кыргызстан жахат. Кытай эли абдан эмгекчил, тырышчаак келгендиктен тилдерибиз тектеш болбосо дагы бар аракетин жумсап, студенттер кызыгуу менен кыргыз тилин үйрөнүшкөн. Булар көп ошол Кытайдын 180ден ашык өлкөдө өзүнүн элчиси болсо, ошонун бир 61 элчиси ушул мен иштеген университет даярдап чыгарган да. Анан буюрса бул студенттер дагы ошол Кыргызстан менен ар тараптуу келишиндай кызматташууларда ошол кыргыз тилин билген Кытай адистери болот да булар. Эске сала кетсек, Кыргыз Улуттук университети менен Пекин чет тилдер университети 2015-жылдан бери кызматташып келет. Пекин чет тилдер университети дүйнөдөгү 101 тилди окутуп, 2016-жылдан бери кыргыз тилин да үйрөтүп келет. Махабат Шакирова, Темир Малик Миңбаев, билим жаңылыктары.